Саламатсыңар кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен. Барыңарга ден соолук жана жакшы маанай каалаймын. Адабият сабагы. Бүгүн 9 айынын 2-си күнгө жума. Сабактын темасы, тема урока бул Манасчылар Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаев жөнүндө. Значит, тема наша о Манасчы Сагынбай Орозбакова и Саякбая Каралаева. Сабактын максаты, цель урока Манасчылар Сагынбай Орозбаков жана Саякбай Каралаев жөнүндө маалымат алабыз. Получим информацию о Манасчы Сагынбая Орозбакова и Саякбая Каралаева. Экинчи, сүйлөө кептерибизди жана сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, элдик таланттарды баалоону жана сыйлоону үйрөнөбүз. Учимся ценить великих талантов. Эми өтүлгөн теманы кайталоо жана эске салуу. Демек, повторение по прошлой теме. Тема наша была Манасчылар. Манасчылар — это сказители Манаса. Биринчи, Манас бул эмне? Что это Манас? Экинчи, Манас эпосы биздин күндөргө кантип жетти? Эпос Манас как дошел до наших дней? Үчүнчү, Манас дастанын кимдер жеткирди бул күндөргө? Эпос Манас донесли до наших дней какие люди? Төртүнчү, Манасчылар кандай адамдар? Какие люди сказители Манаса? Акыркы, Манасчылар кандай болуп бөлүнөт? Сколько видов сказителей эпоса Манас? Эми текст балдар чоңураак. Текст большой у нас. Давайте слушаем внимательно и со мной читайте. Сагынбай Орозбаков. Ал 1867 жылы туулган, 1930 жылы дүйнөдөн кайткан. Улуу Манасчы Сагынбай Орозбаков Ысык Көл облусунун Кабырга деген айылында туулган. Ал 13-14 жашынан баштап Манас айтып, өмүрүнүн аягына чейин айткан. Сагынбай Манасты агасы Алишерден үйрөнгөн экен. Кийин Манасчылык өнөрдө чоң Манасчы Келдибек Манасчыдан үйрөнөт. Сагынбай айткан Манасты кыргыз фольклорчу Ыбырай Абдрахманов кагазга жазып алган. Ал айткан Манастын мааниси көркөмдүк жактан сөздөрү күчтүү болгондуктан башка Манасчылардан өтө айырмаланат. Башка Манасчылардын айткан Манасы Сагынбай Орозбаков айткан Манаска мааниси жактан теңдеше албайт. Эмесе, карап көрөлү, орусчасын которуп көрөлү бир аз. Демек, Сагынбай Орозбаков, великий Манасчы, родился в селе Кабырга Ысык-Кульской области. Он начал рассказывать Манас с 13-14 лет и рассказывал до конца жизни. Сагынбай научился от брата Алишера. Далее его обучал большой Манасчы Келдибек. Манас в исполнении Сагынбая написал на бумагу кыргызский фольклорист Ыбырай Абдрахманов. Манас в его исполнении очень сильно отличается от исполнения других Манасчы, так как его Манас нес в себе более красноречивый и глубокий смысл. Эмесе, экинчи Саякбай Каралаев жөнүндө окуйбуз. Кыргызча азыр карагыла. Демек, Саякбай Каралаев качан туулган экен? 1894 жылы туулган, 1971 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Залкар Манасчы Саякбай Каралаев Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Ак Өлөң айылында туулган. Ал өтө шок, шайыр,
өткүр, ышкыбоз бала болгон. Саякбайга чоң энеси Дакеш элдик чыгармаларды жана Манас эпосу жөнүндө айтып жүрүп ага шык берген. Саякбай Каралаев Манас айтып калганынын себебин ал түш көргөндүгү менен байланыштырат. Ал түшүндө Каныкей берген тамакты жейт. Каныкей это жена Манаса балдар. Бакай Манастын берген күл азыгын Саякбайдын оозуна салат. Манастын чоролору Алмамбет Чубак Сыргак менен жана Манастын өзү менен тааныштырат. Ошол түштөн кийин ал Манасты айта баштаган. Каралаевдин айтуусу менен Манас Семетей Сейтек жазылып алынган. Аны кагазга түшүргөн фольклорчу Ыбырай Абдрахманов болгон. Ал айткан Манастын көлөмү 500.553 сап ырдан турат. Саякбай Каралаевдин айтуучулук өнөрүнө эч бир манасчы жетпейт. Ал түшүнүктүү да, уккулуктуу да, образдуу да кылып айтат. Адабиятчы Зыяш Бектенов аны 20 кылымдын Гомери деп атаган. Улуу манасчы Саякбай Каралаев 1971 жылы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Улуу манасчы жөнүндө Саякбай көркөм тасмасы фильм, көркөм тасмасы тартылган. Эмесе, орусча бир аз айтып көрөлү, балдар. Саякбай Каралаев, Залкар манасчы, великий манасчы Саякбай Каралаев родился в селе Акулюм Томского района Иссык-Кульской области. Он был очень веселым, задорным и проворным ребенком. Стимул дала его бабушка Дакеш, рассказывая устных народных произведений и эпос Манас. Причина рассказа Манаса связана его сновидениями. Во сне он кушает пищу, которую ему дала Каныкей. Я говорила, балдар Каныкей, она жена Манаса. И Бакай ложит в рот кулязык Манаса. После Бакай знакомит Саякбая с Алмамбетом Чубаком и Сыргаком и, конечно, Манасом. После этого он начал рассказывать Манас. При исполнении записанной Манас Семетей Сейтек его Манас состоит из 500 553 строчек. Ни один манасче не сравнится в исполнении Саякбая Каралаева. Он исполняет очень четко и понятно, и образно. Литературовед Зыяш Бектенов призвал его Гомер 20 века. Он умер в 1971 году, город Бишкека. Город Бишкек. Также про манасчы Саякбая Каралаева был снят художественный фильм «Саякбай». Сүрөттү карагыла балдар. Мынакей Сагынбай Розбаков жана Саякбай Каралаев. Булар экөөсү тең улуу манасчылар. Экөөсү тең каякта туулган экен? Ысык-Көл областында туулган экен. Сагынбай Розбаков 1867 жылы туулган, 1930 жылы дүйнөдөн кайткан экен. Саякбай Каралаев болсо 1894 жылы туулган экен, 1971 жылы Бишкек шаарында дүйнөдөн кайткан. Эмесе, үйгө тапшырма өтүлгөн теманы которуп келүү. Балдар, биз жазган бүгүнкү өткөн теманы конспект дептерге жазгыла. Кыргызча пишим, на кыргызском языке пишим, андан кийин аны которобуз да. Значит, перевод темы. Экинчи, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазгыла, которгула. И, конечно, новые словаларды мы пишем в словарный тетрадь. Балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болдубу? Барыңарга чоң рахмат. Эмдики көрүшкөнчө, кийинки сабакка чейин, адабият сабагына чейин барыңарга ийгилик каалайм. Ден соолукта болгула.